жеке бренд деген мен түшүндүм, бул жерде адам өзүн өзү танып, өзүн өзү алып чыгыш экен да. Эң главный нерсе ушуну түшүндүм. Сен эгер айтат го, баягы өзүңдү таанысаң, сен Кудайды тааныдың. Эгер Кудайды тапсаң, өзүңдү таптың дегендей. Мага өтө жакты. Жеке бренд Кундуз Таштановадан ыраазычылык билдирем. Психологиялык жактан дагы эмнелерди үйрөндүңүз? Трансформационный оюндар жактыбы? Трансформационный оюн өтө жакты мага. Эң жакканы ушул болду, себеби бул глубокий өзүң менен иштешүү экен. Бул магия, же бул ушундай бир башкача нерсе деп мен мурда ушинтип ойлочумун, действительно. Да, ушинтип ойлочумун, мындайга болбойт депчи. Бирок мен качан өзүм келип ойногондо, мен өзүмдүн ички абалымды түшүндүм. Ушундай бир өзүмдү кайрадан жараттым дегендей эмеде өтө мага жакты ушул оюн. Даже менде дальше продолжение кылып, мен автордук трансформационный оюнумду дагы катышуучу болом деп. Буйруса, чечим чыгардым да, буйруса. Рахат эже, Азамат, элестетиңиздер, 0дон Instagram баракчасы 0дон болчу, до баракчаңызда Да. алып барчу эмес. Азыр сонун упаковка кылып, Каждыйден каруселдерди чыгарып, рилстерди чыгарып, прям юмор, вайндарды чыгарып баштады. И даже аяштарыңыз, тааныштарыңыз эмне деп атышат негизи? Аяштарым тааныштарыма деле. Подход, Да. Баарына эле жагып атат, по-моему, менин. Башкача көз караш Да. болуу, сизди. Потому что упаковка, презентация бул дагы көп нерсеге, мааниге ээ. И канчадасыз, Рахатчы? 49. 49, Почти 50. 50 жашта дагы блог алып барып баштап, өзүнүн жеке брендин куруп, азыр Кундуз мага дагы билим жетишпей атат, мага консультацияга келип атышат деп, өзүм мындай түшүнүп, дагы да умтулуп окуйм деп, мына уже буюрса кесипке, психология тарапта, коучинг тарапта, өзүн өнүктүрүү тарапта дагы, мына азыр 50ге чыкса дагы буюрса кадамдарды таштап окуган жатат. Рахат эже, андан сырткары Рахатчы буга чейин мага келгенде өзүмдө кайгы муңда, печаль, жоготуудан кийин келген, стресстен келген. Бирок ушул кандай десем, 50дөмүн, эми жашоо бүттү да, эмне да деп эле ушинтип өзүн таштап койбостон, ушул келип өзүн таап, катышкандыгына абдан мен сүйүнүп жатам. Сизге да ыраазычылык билдирем, тандооңузга рахмат, ыраазычылык билдирем. Анан Рахатчы ушунчалык психология дүйнөсүнөн, андан сырткарда 2 айда канча жандуу жолугушуулар, ретрит, жанагы Заткан Жусупованын, анан менин трансформационный оюнум 1-2 жолу, андан кийин Арома бал дагы трансформационный оюндун дагы башка түрлөрүн көрүшүп, сонун болду. Өтө чоң ачылыштар болду менде. Чоң ачылыштар болду. Жаңы, мисалы үчүн Арома бал эмне экен, трансформационный оюн эмне экен. Андан сырткары ушундай жандуу жолугушуулар кандай өтөт экен деп, анан жакшы чөйрө таптыңыз деген ойдомун. Ооба, 50 жашта студент болгон аябай жакты мага. Рахмат сизге. Келечекте ийгиликтер дагы